Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу жамаат, эртең умранын акыркы сапары. Умранын акырында биз көңүл бура турган нерселердин бири бул дуа. Дуа өтө зарыл ибадат. Дуа кылуу, жаратканга жалбаруу, тилек кылуу, мунажат кылуу. Мен эми сөздөр көп, эки эле маселени айтайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, имам Абу Дауд Тирмизи жеткирет. Ад-дуа хуал ибада. Дуа кылуунун өзү чоң ибадат деген. Дуа кылуунун өзү ибадат. Мындайча айтканда, ибадаттын маңызы, ибадаттын каймагы бул дуа менен аяктайт экен да. Муну түшүнүү үчүн биз салыштыруу иретинде дыйканды алалы. Дыйкан жаз жарыш үнөнүн себет, жай бою отойт, сугарат, тазалайт. Күзүндө мөмө бышылып, эгин тегин жетилгенде аны барып урот. Ошол күзүндөгү жыйынтык кылуу, эгин теринди жыйноо, мына ошол ибадат бүткөндөн кийин дуа кылуу деген сөз. Кайсы бир адам умра кылсын, ажылык кылсын, намаз окусун, зекетін чыгарсын, орозосун кармасын, мойнундагы парзын түшүрүп, сүннөт амалдарды аткарып, бирок дуа кылбаса, мөмөсүн жебей калгандай сөз экен да. Жаз бою, жай бою мээнет кылып, бүт өстүрүп, даярдап, эми мөмөнү жыйып, даамын татып көрөйүн дегенде, ошонун даамын, шириндигин мөмөсүн жебей калгандай эле кеп да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, дуа кылуунун өзү ибадат дейт. Туугандар, сиздерге суроо да, дуа кылуу ибадат десе алымдар түшүндүргөн. Биз намазды көңүлүбүз жакшы болуп көтөрүп турганда да окуйбуз, көңүлүбүз чөгүп, маанайыбыз төмөн болуп турганда намазды таштайбызбы же анда да окуйбузбу? Анда да окуйбуз. Кедей кезде да окулат, бай кезде да окулат, ден соолук барда да окулат, Кудай анын бетин аргысын, сактасын. Ооруп турганда да окулат. Дуа да кудум ошондой ибадат. Эгер сиздин дуа тилектериңиз кабыл болбосо, токтотуп коесуз деген сөз жок. Дуанын кабыл болгон эң чоң белгиси токтотпой дуа кылуу, улантуу. Мына ошол кабыл болгондун белгиси. А дуаны кылмак бизден, кабыл кылуу ал Алладан. Эч качан сиздин чын ыхластан кылган дуаңыз текке кетпейт, туугандар. Неге дегенде бисмилла. Же дароо кабыл болот, Аллахтын илимине ылайык. Же өзүнүн оңтойлуу учурунда кабыл болот. Кээде пенде мисалы байлыкты сурап алат, бирок ал байлык ошол учурда Кудайым берип койсо, жүрөгүнө кирип кетет да ал байлыкка кул болуп калат. Ал байлык ал үчүн башына бүткөн бале болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аны оңтойлуу, мындайча айтканда байлыктын кадырын билип, ыймандан экинчи орунга кол да кармай турган учурда берет. Же үчүнчүдү акыретте кабыл болот да. Бөлөк бир хадисте айтат, имам Тирмизи алып келет, ад-дуа муххул ибада. Дуа кылуу бул ибадаттын маңызы, каймагы дейт. Сүттөн каймак алып сары майы жасалат эмеспи? Буга далил Абу Ми'лак атын жаттап калыңыз. Абу Ми'лак деген сахаба авал орточо эле дейт. Болуп өткөн окуя Бухари Муслимде келет. Авал орточо эле жагдайы. Соодегер адам эле, алыскы аралыкты басып, чөөлөрдү басып, баягындайчы. Тегиндей алыскы аралыкта туз жок, сууз жок, кар кеткен кузгун жок жерде, алыскы чөлдөрдө соода сатык менен алектенет эле дейт апа. Анан күндөрдүн биринде адаттагыдай соода сатык менен алектенип келе жатса, алыстан бир каракчы келип, муну тоноп, бүт кен байлыгын тартып алат дагы, анан кылычы менен мойнуна кылычын кезеп такап туруп, азыр мен сенин байлыгыңды дагы тартып аламын, сенин өзүңө да кастык душман кылып, сени беяжал өлүм менен өлтүрөмүн дейт. Дигинин айтып аткан сөзүнүн чын экендигине көзү жеткен сахаба мындай деп суранат. Эгер сенин айтып атканың чын болсо, анда мага мүмкүнчүлүк бер, мен өлүмдөн алдын 4 рекет намаз окуйын дейт. Сен кайт, жаман оюңдан тыйыл, кайткандысы жок. Мен сени өлтүрүшүм керек. Өлтүргөндөн кийин анан мен сенин байлыгыңды, 4 малыңды тоношум керек дейт. Ушунчалык кара мүртөз каракчы экен да. Андай болсо мага 4 рекет намаз окуганга мүмкүнчүлүк бер, тобо намаз окуп калайын дейт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда мына ушу Меккеде турабыз, Курейш калкынын ызасына дуушар болгон, душмандыгына дуушар болгон сахабалар өлүм алдында намаз окушкан. Намаз окуганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар жеткенде ал нерсени макул деп айткан да. Ошондон бери өлүм алдында Кудай сактасын, андай башка салынбасын негизи. Өлүм алдында дин үчүн, мекен үчүн шейит кеткенде 2 рекет намаз окуу маселеси бар да. Ан жанагы каракчы мындай деди. Солли машита, фанас бинтизорик. Каалашынча намаз оку, 4 эмес 40 намаз окусаң да оку, мен сени күтүп турамын деп, кылычын алып, намазга бошотуп, жакыныраак жерде дигини күзөтүп карап отурду. Сахаба болсо туруп даарат алып, 4 рекеттик намазды ушундай бир ихлас менен, хушу коркунуч менен намаз окуп, бирок намаздын акырында ушундай деп дуа кылды. О Аллахым, кыйынчылыкка дуушар болгон адамды өзүң куткарасың. Я хайю я кайюм, о мээримдүү зат, адам затыны көзөмөлдөп коргоосун алган зат, бирахматика астагис
Fa inni mazlumun, Allah'ım senin mehrimingden hiç kaçan güdör üzbeyim. Mehrimingden ümitsiz bolboyum. Men mazlummun. Men hazır japa çekip atam. Men bir bayıp ketkende ele avalım жоқ. Үй бүлө бала чакамдын жашоо турмушун оңдоюн деп, алыстан адал эмгек, соода тижарат менен келе жатам. Өзүң эми мага жардам бер, өзүң көрүп тургандай мен мазлуммун. Жөн жерден бул келип менин байлыгымды алып кетсе бир жөн эле мен беремин. Бирок байлыгыма койбой, көнбөй бул менин жаныма да кастык кылганы турат. Өзүң гана жардам бер деди дагы. Намаз окуп, акыркы саждасында 3 жолу ушул Аллахтын ысмын кайталады. Я Вадуд. Кайталайбыз жамаат. Я Вадуд. Я Вадуд. Ya Vadud, Ya Zal Arshil Majid, Ya Fa'alun Lima Yurid. O момундарга мээримин төккөн сүйкүмдүү зат деп 3 жолу айтты дагы. Сен каалаган нерсеңди кыласың, сенин улуктугуңа таянып суранамын, эч качан жок болбой турган мүлкүңө, эч качан жок болбой турган нуруңа таянып суранамын. Ан такфияни шарра хадалис, ушул ууру каракчыдан мени өзүң куткар деди. Кантип куткарасың? Жараткан бирок азыр мени куткарган. Я мугис агисни. О жардам көмөк берүүчү зат, өзүң мага жардам бер деп ушул дуаны 3 рет кайталады. Биз да кайталайлы. Я мугис агисни. Биздин душманыбыз кайсы? Бул сахабаныкы жана каракчы экен. Биздин душманыбыз экөө. Иштен чыккан жат жаман. Өзөктөн аккан өрт жаман деп коет, өзөктөн чыккан. Биздин ички душманыбыз нафсибиз бар. Сырткы душман шайтан. Ички саткын нафсиден, арамзалыгынан, сырткы шайтандын азгырыгынан Алла Тааладан жардам сурайбыз. Ошентип 3-чү дуасын айтып бүткөндө алыстан абаны бургалактатып, чаңды тозутуп, күчтүү чамандес атчан өтө баатыр адам келди дагы, минтип кыйкырып ураан чакырды. Я Абдалла кот нусир, эй Алланын пендеси, Алла Тааладан сага түз жардам келди деди дагы, алыстан бир атчан найзаны карап келатат дейт кармап. Караса өтө кең даалуу атчан ушунчалык күлүк аты менен жердин чаңын, таш талканын чыгарып, колуна найзасын алып, жанагы мазлум адамды, залым, буну жангештилик кылып, кас душмандык менен өлтүрөм деген адамды көкүрөгүнөн сайып өлтүрдү дейт. Өлтүрүп бүткөндө бул саждадан башын көтөрүп сурады да: "Мен анта ярхамукаллах." Аллах сени мээримин алсын, сен кимсиң деп сурады. Сен кимсиң деп, мына мени азыркы келе турган өлүмдөн куткардың го себепкер болуп дегенди айтты. Ана малакун минас самаа рабиа, мен 4-чү кабатта жашаган периштемин деди. Мен асман 7 кабаттан турса, кечирип коебуз, 4-чү кабаттагы жашаган периштемин. Сен биринчи рет дуа кылганыңда асман титиреди. Экинчи рет дуа кылганыңда асманда ушундай үйүм пайда болду. Үчүнчү рет ушундай дуа кылганыңда Аллах Тааламдан мен уруксат сурадым, сага ушу көмөккө жардамга келүүгө себепкер болууга. Мага уруксат бер деп сурандым, Аллах Таалам уруксат берди. Мына натыйжаны өзүң көрүп билип турасың дейт. Туугандар, кече биринчи жамаат 100 адам кетти, Алматы аркылуу. Ошол аксакал атабыз айтты, мына жан келген жамаат сиздерге да кулакка күмүш сырга бул дуа деген. Менин көзүмчө эмес, мен кеткенден айтыңыз, сабакка пайда болсун дейт. Балам түрмөдө эле дейт. Түрмөдө отурду эле, балким акыйкатсыздык менен кандай эмгим билет, бирок түрмөгө түшүп калды эле. 10 жыл деп кесилди эле. Балам ошо достору күнөөкөр экен, чогуу түшүп калыптыр дейт да. Анан 10 жылдык дегенден аябай дуа кылдым. Ey Аллах, ушул балам мыйзамды эгер бузбаса, чындап башкалар кылган болсо, бул өзүнө жараша күнөөсүн алсын дагы, жазасын өткөрүп, калган бейгүнөө болгондо өзүң чыгар деп дуа кылдым эле. 10 жылдыктан кече тахажжуд окуп келгендейин Багымдатта балам түрмөдөн чыгарып акталып чыкты дейт. Бир дуанын пайдасы да. Аллахым берекесин берсин. Ибн Абид Дуния деген чоң алым китебинде айтып берип атат, караңыз дейт. Бул хадистен не пайдалабыз десе, ар бир мазлум, жапа чеккен, зыян чеккен адам дейт, өмүрүндө адал иш менен жашаса, адал кесип менен тамак аш жесе, иштеген иши, жеген ичкен адал болсо, анын дуасы дайыма кабыл болот дейт. Болгону 3 шарт менен. Биринчи, адал жашоо кечирсин, жеген ичкен адалдан болсун. Экинчи шарт, күнөө кылып атып дуа кылбасын. Арак ичип атып арагын токтотпой дуа кылган өтпөйт. Үчүнчү шарт, мисал аракты мисал кылдым, үчүнчүсү туугандык менен болгон байланышка көңүл бурсун дейт. Туугандар менен байланыш бекем болсо, биринчиси. Экинчиси көңүл буруңуз. Бул жерде экинчиси күнөөнү токтотсо, дайыма аткарып аткан күнөөсүн. Үчүнчүсү адалдан дайыма ичип кийинип жүрсө, ал адамдын дуасы дароо кабыл болот дейт. Кече бул жерде Чыңгыз абабыз деген бар, айтып калды. Калыс таксыр мен ойлонуп калдым дейт. Биздин ата бабалар мына 100 жыл алдын эле дуа кылса дуасы кабыл болот эле. Эмне себептен деп ойлосом, алардын көзү арамды көрбөптүр дейт. Узун кийинген, жакшы кийинген, арамды көрбөптүр. Арам көрбөгөн көз
арамды жебеген ооздон анан татыктуу дубалар чыгат экен да, кабыл боло турган. Аллахым өзү кабыл кылат экен, туугандар. Бул маселе ошондой. Экинчи, Чубак устазыбыздын чоң ата устазы болгон Абдулла Сиражуддин Хусейни деген алымдын кайсыл жерлерде дуба кылып калыш керек, кайсыл учурда дуба кабыл болот, ошол пайданы бөлүшүп кетейин. Бул өтө зарыл, туугандар. Кийин бул сабак жазылып калат. Кийин жанагы могу жашыл көчөттүн аркасында барбы, жазыла турган. Ошол жерге көчүрүп жазып коебуз. Биринчи, дуа кабыл боло турган убакыттар. Дуа кабыл боло турган убакыттар бар. Аллахым убакыттарга өзүнүн берекесин чачкан. Ошол убакытта адам туруп, уйкудан туруп, таарат менен кыбланы карап, күнөө кылган болсо тобо кылып, адалга умтулуп, туугандар менен мамилесин бекемдеп туруп дуа кылса, иншалла кабыл болот. Биринчи, Кадыр түнүндө. Рамазан айында Кадыр кечеси бар го. Көбүнчө алымдар айтышкан Рамазандын акыркы так кечелеринде. 21, 23, 24, 25, 27 дегендей. Экинчи Арафа күнү. Ажылыкка келген Арафа күнү. Өткөндө дуа кылдык. Үчүнчү Рамазан айы. Рамазан айында өзгөчө ооз бекитип атканда жана ооз ачып атканда. Төртүнчү Жумага караган түндө жана Жума күнүндө. Мусулманчылык боюнча бүгүн түн шам намазы кирип түн батса, эртеңки көтөбүз. Ошондо 4-күнү бейшемби күнү кечинде Жумага караган түндө дуа башталат экен. Анан Жума күнү дуа кабыл болот деп атат. Өзгөчө туугандар, илимде ушундай айтылган, Жума күнү дуа кайтарылбай кабыл болот деген убакытта алымдар изилдегенде 80ден ашык сөз бар экен. Эң туурасы Жумага караган түндөн, 4-күнү түндөн баштап, эртеңки имам хутбага чыгып, Жума кылып бүткөнгө чейин токтотпой дуа кылган адам бактылуу адам болот дейт. 80 сөздүн ичинин баарын камтып алат деген сөз да. Кээ бирлер айткан, имам минбарга көтөрүлгөндө жана башка деп. Бешинчи, түн бир окумунда, түндүн акыркы бөлүгү бар го ата, мына азыр 75-80 жаштагы аталарыбыз тахажжуд намазына барып 2 саат күтүп намаз окуп, багымдап окуп келип атат. Жөө барып, жөө келип атат. Ошол түндүн акыркы бөлүгүндө. Түндүн ортосунда, биринчи бөлүгүндө, акыркы бөлүгүндө. Андан кийин 7-чи санап отурабыз, азан айтылган учурда дейт. Азан айтылганда азандын сөзүн кайталап, анан дуа кылуу кабыл болот. 8-чи азан менен икоматтын ортосунда. Жана коомат айтылып атканда дуа кабыл болот. Ичиңизден дуа кыласыз. Азан айтып бүттү, коомат айтылат, ошонун ортосунда ачык айтып дуа кыласыз. 9-чу, өтө жапа чеккен, мазлум болгон, катуу ооруган адам азанчы азан айтып атканда азанчынын сөзүн кайталап, азан бүтөөрү менен дуа кылса, дуа сөз кабыл болот дейт. Намаздардын акырында кылынган дуа кабыл болот. Саждада дуа кабыл болот. Саждада Ханафи мазхабта парз намазда Субхан Раббил А'ла деп айтасыз. Болгону нафил намаздарда кыргызча сүйлөсөңүз намаз бузулат ашыкча. Ичиңизден дуа кылсаңыз болот, же Куран сүннөттө келгендерди ошол үнүңүздү чыгарсаңыз болот. А кыргызча, өзбекче, казакча кылам десеңиз, аны ичиңизден дуа кыласыз. Саждада дуа кабыл болот. Куран окуп аткандан кийин дуа кабыл болот. Жана душмандар менен беттешкен учурда дуа кабыл болот дейт. Кудайым тынчтык заманын насип кылсын, замзам суусун ичкенде дуа кабыл болот дейт. Жан келген жамаат ылдыйкыда P2'de бул жерде атайын замзам сууларын сатат. 5 литр замзам суун алып, чайыңызга дагы, сууңузга дагы бүт баарын ошол сууну колдонуп ичиңиз. 15-чи замзам суусуну кайнатса, эгер ниетиңиз замзам суусуну тоготпой турган болсо, анда максат тамда устазыбыз айткандай анда туура эмес. Жок, ичкен чайың да замзамдан болсун десеңиз уруксат. Бул боюнча Чубак устаз Саид Багдаш устаз замзам боюнча жазган энциклопедия китебинде бекемдейт болот деп. Андан кийин 15-чи короз кыйкырганда дуа кабыл болот экен. Короз качан кыйкырат? Өзгөчө багымдат намазын азанчы болуп, анан шашкы убактысында көбүрөөк кыйкырат. Короз кыйкырганда периштени көрөт, ал эми эшек жанагындай үнүн чыгарганда, эшек кыйкырганда ал шайтанды көрөт деп айтылган. Анын дуасы бар. 16-чы мусулмандар жакшы бир жыйынга топтолгондо, өзгөчө намаз үчүн, илим үчүн жыйын болгондо ошол дуа кабыл болот экен. Адырнамо нур бүтө турган мажлис бул жерде. Кудайды эстеп атабыз, Алланы эстеп атабыз. Ушул дуанын соңунда аксакал апалардан бирөөнү, аксакал аталардан, жаш улгайган аталардан бирөөнү дуа кылабыз. 17-чи көңүл буруңуз маркумду жаназа майрам суу менен жууп, усул алдырып, кепинин ороп, эки көзүн жумган учурда дуа кабыл болот дейт. Анткени ага мусулман адамга Алланын мээрими түшөт. Мээрими түшкөн учурда дуа кабыл болот деп атат. Эки көзү жумулат да ошол учурда. 18-чи пайда Андан узулул гайс, Алланын мээрими болгон жамгыр жааганда. Кыргызстанда жамгыр жай берип кээ бир адам зеригип калышы мүмкүн, ал туура эмес.
Мисалы биз окуп аткан Египетте жылына 3-4-5-6 рет эле жаан жаайт. Бир жыл бою. Жамгыр жааганда адамдар майран кылып көчөгө чыгат да. Алланын мээрими туугандар. 19-су пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин окугандан кийин, Алланын сөзү болгон Куран сүрө аяттарды окугандан кийин сөзсүз дуа кылыш керек экен. Жана үй таалимин өткөндөйүн апалар, аталар, мына ошол умрадан кайтып баргандан кийин баарыңыздардан сураныч, Алла жолуна 3 күн чыгарууга аракет кылыңыз. Ол эң таасирлүү болот. Эртең баргандан кийин атайын атабыз менен мастурат жамаатка чыгып 3 күнгө чыкканга аракет кылыңыз, анан үй таалимин калтырбай окуңуз хадистерди. 40 хадистерди чети менен окуп, хадис бүткөндөн кийин мына бул жерде дуа кабыл болот экен. 20-чы дуа кабыл боло турган учур пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айткандан кийин деп атат. Келиңиз бир салават айтып коелу. Саллаллаху алейхи вассалам. Бул эң кыскачасы. Кенени кете берет, сиз жаттаган, билген намаздагысы. Бул 10-20 учур дуа кабыл боло турган учурлар. Чектөө иретинде эмес. Бизде убакыт кыска, ошон 20 менен чектелди. Эми амакинул ижаба, дуа кабыл боло турган жайлар. Кайсыл жайда мекенде дуа кылсаңыз кабыл болот. Санап отурбуз. Биринчи, эң биринчи рет Каабаны көргөндө. Биз кетип аткан жамаатчы, акыркы рет быйылкы жыл эсебинен дебейлими? Өмүрүбүздө көп келели, быйылкы могул сапардагы, ушул сапардагы коштошуп атканда дагы алгачкы жана акыркы рет көргөндө. Сафа Марваны көргөндө. Марвага чыкканда, Сафага чыкканда адамдар дуа кылып атпайбы? Марвада дуа кылып, ошондо дуа кабыл болот. Арафа кечеси ажылыкта, Муздалифада түнөгөндө, жалпы эле ажы умра кылына турган жердин аятчанын 100 000 сооп жүрө турган жердин баардыгында дуа кабыл болот деп атат. Анан ажылыкта таш ыргытканда дагы дуа кабыл болот. Ажекен түшүндүңүздөрбү? Эмне үчүн таш ыргытылат десе, убагында Ибрахим пайгамбар шайтанды кубалап таш ыргыткан, Аллах Таала ошол амалдан ыраазы болгон. Биз бүгүнкү күндө таш ыргытканда чыныгы душман ким экендигин билүү үчүн таш ыргытабыз. Адатта имандан түшүнүк болбосо, бирибизди душман тутуп жүрөбүз да, туурабы? Адам адамдын душманы эмес. Чыныгы душман шайтан. Экинчиден күнөөлөрүбүздү күйүү үчүн, күнөөлөрүбүздөн арылуу үчүн таш ыргытат экенбиз да. Андан кийин кээ бир чоң алымдар айткан, Харам мечитинде, Каабада, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде, Аллахым ошол 3-чү мечитке барууну насип кылсын, Палестинадагы Аксо мечити. Харамда намаз 100 000 эсе, Мадинада 1000 эсе, кээ бир хадистерде 10 000 дейт, ал эми Масжидул Аксода 500 савапка жүрөт. Анан караңыз, Анам сүрөсүн окугандан кийин, таваф кылып бүткөндөн кийин Мультазам деген жер бар. Мо суроо жооп, умра суроо жооп китебинде жазган. Мультазам деген Кааба менен эшиктин ортосунда жана кармана турган жер. Чыгаардан алдын ичиңизди ошол жерге жабыштырып, оң бетиңизди жабыштырып, эми эркек кишилер үчүн дуа кылган жакшы. Апалар жолугу чечилип калат, ал жерге барбай эле дуа кылса болот. Анан Каабанын ичине киргенде дуа кабыл болот. Туугандар, Аллага жеңил. Бизге кыйын болгон нерсе Аллага жеңил. Дуа кылалып, эртең коштошуп атканда жамаат эмне деп? Аллахым кийинки сапарда Каабанын ичине кирип намаз окууну насип кылсын деп. Акылга сала бербеңиз, ал Аллахтын кудурети. Тагдырыңызга жазылса бактыруу деп ичине киресиз буюрса. Анан пайгамбарлардын кабырларында дуа кабыл болот. Өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын кабырынын астында дейт. Эч ким кабырга сыйынып кетпейт, эч ким кабырга сыйынбайт. Биз Фатиха сүрөсүндө эмне дейбиз? Ияка нa'буду ва ияка настаин. Аллахка гана сыйынабыз, Аллахка гана ибадат кылабыз. Арбака жана башка эмес. Болгон Аллах Тааланын мээрими күчүп атканы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырында мечитинде деген сөз тумандар. Анан акыркы адеп, мына бул суроо жооп китебимдин акырында жазгам. Ошону окуй кетейин. Кааба менен коштошуп жатканда төмөнкү адептерге көңүл буруу керек. Бүгүн жамаат 100 адам коштошуп болот да бүгүн эртең. Биринчи, Алладан ажылык же умрасынын кабыл болуусун сурап, кайра көп жолу келүүгө мүмкүнчүлүк берүүсүн тилөө жана көздөн жаш чыгарууга аракет жасоо. Ата менен апа менен коштошкондо кандай жылайсыз, казакча айтканда? Кандай ыйлайсыз? Эртең Каабадан коштошуп атканда дагы ыйлаш керек туугандар. Экинчи, замзам суусуну кана ичип, жакшы тилектерди кылуу. Суусуну кана деген, бул ичи толуп кеткенге чейин ичтим дейт. Эртең коштошуп атканда, бүгүн коштошуп атканда. Үчүнчү, Каабанын эшигине келип, аны өбүү эркек адамдар үчүн. Апалар жанагындай жоолук чечинип башка кылып аткан болсо, алыстан эле колуңузду өп туруп эмне кыласыз? Ошол Каабаны өпкөндө иншалла савап болот. Төртүнчү, андан кийин Мультазам. Мультазам деген кайсы? Кааба менен эшигинин ортосунда жана аскер кармап турган жер.
мультазамга келип ичин дубалга оң бетин Каабанын дубалына тийгизип дуба кылуу. Бул эч кандай бидат нововведение эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кылган муну. Бешинчи, аркасын салбай Каабаны карап дуба кылып чыгуу. Аркасын салбай мындай кылып. Бул да ширк же бидат эмес, бул Каабага болгон урмат. Эч ким Каабага сыйынбайт. Болгон ошого болгон урмат. Аалымдар эскеришкен муну, мен эмес, башка бирөө эмес. Алтынчы, аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Көбүрөөк истигфар айтып Алладан кечирим сурап. Туугандар, азыркы таптан баштап астагфирулла, Кудай кечир. Ушул жерге мен тактыксыз элем келүүгө. Бирок өзүңдүн артыкчылыгың менен келдик. Эми дуасы кабыл болгон бактылуу адамдардын катарына кош деп дуа кылабыз. Эмне дейт экенбиз апа? Дуасы кабыл болгон бактылуу адамдардын катарына кош. Анан үчүнчүсү, Аллахумма акримна бидунил имтила, мага сыноо бербестен жакшылыгыңды жаадыр. Аллах бир жакшылык бериш үчүн, даражаны көтөрүш үчүн сыноого муктаж эмеспиз. Биз көтөрө албай калабыз. Сыноосуз жакшылыктарыңды жаадыр дейсиз. Кайра, чоң кайталайлы, о Аллахым, менин баардык жакшы дуаларымды кабыл кылгын. Дуасы кабыл болгондордун, эки дүйнө бактылуулардын катарына кошкун. Сыноосуз, кыйынчылыксыз жакшылыгыңды жаадыра көр. Амин Аллах. Акыркы 7-нчи адеп кетерде. Кетер алдында жергиликтүү бечара мискиндерге сада чыгарып кетүү мустахаб, жакшы көрүлгөн амал болот. Эң жакшы бул жерде окуп аткан студенттер бар. Мен айтам го, садака, закат, инвестиция жалпы жондан илим, билим тармактарларга берген сооптуу болот. Ошол окуп аткан студенттерге бир аз мүмкүнчүлүгүнгө жараша садака берип кетиңиз, ошол эң жакшы болот иншалла. Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Аталарыбыз уруксат берсе, биринчи апаларыбыз дуа кылсын. Ошол бизден Таалай Кареке деген дос агабыз бар, жыргалгарын окутсу, дем салган эле, ошол апабыз бир батасын берсинчи. Акын жана муктас. Sizlerge çoğun katına Yesonluktan bekem olsun, birbirlerimizde benim bakma. Anam babamızda işte oluşturan bazı kadar çok burada da birge olalım. Allah Teala'm kabul. Esen yolumuz şudur. Aman esen cezaları Allah yaktıran cemaat kadar aşık iler teşbih